Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбызга пайдалуу билим берсин. Дүйнөдө да, ахиретте да пайдасы тие турган. Жараткан Алла Таала баарыбызга адал ырыскы берсин, кең, берекелүү жана кабыл болгон амал берсин. Сөздөрүбүз, жакшы иштерибизге Алла Таалам ихластуулук берсин. Жана бардык оорулардан жараткан Алла баарыбызга шифа берсин. Рухани, жисмани, рухтун, жан дүйнөнүн, дененин ооруларынын баарынан Алла Таалам шифа берсин. Алла Таала туугандар бул ааламды жоктон бар кылып өзү залым эмес да. Алла Таалам өзү мээрими, райымы менен жараткан. Зулумдукту арам кылган. Качан ааламды жаратканда эле бенделерге зулумдук кылуу, бири-бирине аша чаап, бири-бирине мал дүйнөсүнө зыян келтирип, жан дүйнөсүнө зыян келтирип, абирине зыян келтиргенди арам кылган. Алла Таала өзү залым эмес. Ва анналлаха лейса бидзаллам лил абид. Алла бенделерге залым эмес. Ва ма юридуллаху зулман лил аламин. Алла ааламга зулумдук каалабайт да, каалаган дагы эмес. Бардык зулумдук бул караңгылык. Зулумдук бул өтө чоң күнөө. Өздөрүн жанына зулумдук кылган Кур'ан-ы Каримде асхабы сабт деп коет, 6-чы күн ээлери деген бүгүнкү сабагыбыз ушул. Кур'анда 6-чы күн ээлери кимдер экен? Кандай өздөрүнө зулумдук кылышты? Ушулар боюнча бүгүнкү сабагыбыз. Ага чейин дагы айтып кое турган нерсе, туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, мазлумдун дуасынан сактангыла деген. Муаз разияллаху анхуну Йеменге жиберип атканда, Муаз разияллаху анхуга осият айтып, аны казы кылып жиберип атканда айткан эле: Муаз, сен барып ахли китап, мындайча китеп ээлерине Йеменде, ал жерде христиандар дагы, жөөттү еврейлер дагы бар. Эң биринчи алгачкы сөзүң ушу ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расул, ушуга даават бергин. Эгер алар кабыл алып калса, өтө жакшы. Анда айтып койгун аларга. Бир күндө, бир түндө 5 убакыт намазды Алла Таала силерге фарыз кылган деп. Эгерде ага дагалар баш ие турган болсо, жакшы. Анда аларга айткын: Алла Таала силерге зекетти фарыз кылган. Байларынан зекетти алгын дагы, кембагалдарына кайтарып бергин. Бирок эсиңде болсун, ошо байларынан мал мүлк алып атканда эң жакшысын алып койбогун. 40 кой бар эле, эң жакшы кочкорун алыба. 30 уyu бар эле, эң жакшысын алып койбо. Жок, ортосун ал. Өтө төмөнкүсүн дагы эмес, өтө немесин дагы эмес. Андан кийин ошо осиятын айткан. Не деген? Ваттaqi da'watal mazlum fa innahu laysa baynahu wa baynallah hijab. Сен зулумдук кылгандан сактангын. Мазлумга зулумдук кылганда. Себеп дегенде зулум чеккен адамдын дуасы менен Алла Тааланын ортосунда эч кандай парда жок деген. Ошон үчүн кимге айтып атат? Муаз разияллаху анху айтып атат: зулумдук кылбагын депчи. Зулумдуктун өзү 3 түрү бар. Биринчи чоң зулумдук Аллага болгон зулумдук да бул. Ал кайсы? Ширк. Ва инна ширка ла зулмун азим. Лухмани Хаким баласына насаат айтып, Аллага ширк келтирбе. Бул эң чоң зулум деген да. Экинчиси, башкаларга зулумдук кылган бар. Башкаларга канчасына зулумдук кылат? Мал мүлкүнө, жан дүйнөсүнө, абирине кол салуу, бул зулумдук болот. Хадиси кудисиде Алла Таала бенделерине кайрылып мындай деген: Я ибади, о менин бенделерим дейт. Инсандын бардыгы Алла Таала кайрылып атат. Инни харрамту зулма ала нафси ва жаалтуху байнакум мухарраман фала тазаламу. Мен зулумдук кылууну өзүмө арам кылдым. Алла Таала айткандай залым эмес, бенделерге зулумдук кылбайт. Өзүмө арам кылдым дейт. Жана силердин ортоңордо дагы бири-бириңерге зулумдук кылууну мен арам кылдым. Ошондуктан фала тазаламу, бири-бириңерге зулумдук кылбай жашагыла. Бири-бириңерге зулумдук кылбай жашагыла дейт. Мынакей. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир хадистерде ушуга чейин айтат. Ошол
mazlumdun, zulüm çekken adamdın duasından saqtagın. Wa in kana faciran, al buzuq adam bolsa dagı. Wa in kana kafiran, al kafir bolsa dagı. Ne üçün? Anın robusu var. Allah Taala zalimdan öçünü alıp bere turgan, şu kafir, mazlumdun da robusu var. Müslümanlarda Allah jaratıp, kafirlarda başka jarattı öyle. Андай emes de. Müslümanlardan da robusu Allah, kafirlardan da robusu Allah. Şonuň üçin Peygamberimiz aytýar, ittaqi. Bir hadislerde ittaqu. Meyli saqtangıla, je saqtangın da'vatal mazlum ve in kana kafiran. Kafir bolsa da. Kebir riwayetlerde Allah Taala aytýar, zulümdükde şu duasın şu bulutga çeyin götürüp koýup, wada öğretken kiçine biraz geçiyse dağı, birok sana söz jardan berer. Allah Taala al neme kılıp öçün alıp beret dugandar. Oşonduktan biz hiç kaçan birölerge bir zulümdü kılbaylı. Salasu da'avat deyt 3 dua kabul bolusunda yustajabu lahunna la şakka fihinna, hiç kanday gümön jokta söz kabul bolat. 3 dua. Birincisi da'vatul mazlum. Oşul mazlum adam, zulüm çekken adamdın duasıçı tekke ketpeyt al. Söz kabul bolat. İkincisi da'vatul musafir, musafirdin duası. Üçüncüsü da'vatul valid li valadihi, atanın balasına bolgan dua. Oşonduktan urmatlı atalar daima bala çakaga jakşılıktın duasını kılış gerek. Daima dua kılış gerek. Musafirdin duası dağı, atanın duası dağı, mazlumdun duası. Özü zulüm degen söz vadu şey fi gayri mahallihi de koyat. Bul bir nersenin özünün orduna koyup olgan da. Allah'ın akısını berbey koydu. Allah'ın akısı tavhid, жалгыздык. Жалгыз деп bileyle, bar dep bileyle. Uşu zulümdük. Şirk bul zulümdük. Bendelerin akısını berbey koydu. Bul mal canına ziyan keltirdi. Bunun bolsa awirine ziyan keltirdi. Oşonduktan biri-birimizdin malыбызды tartıp zulümdük kılbaylı. Biri-birimizdin janыбызга buzuquluk kılıp, kan tөгüp, urup, zulümdük kılbaylı. Jana biri-birimizni arkabızdan uşaktap, kordop, maskarlap, şıldıngdap zulümdük kılbaylı. Bunun bardığın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu aram degen tuğandar. Bul çoğun aram. Sebep bir adamlar var da zulümdük kılıveret, anan biraz iş nerse bolup öyle dağılı işi jüreveret. Allah al hiç kanday oylap kalmasın da, men uşunda zulümdük kılsam keteberet eken. Allah Taala meni iş nerse kılbayt eken depçi. Kur'anda Allah Taala aytat: La tahsabannallaha La tahsabannallaha gafilan amma ya'malu zalimun. Siler Allah Taala'nı bekapar dep oylop ogula hiç kaçan. Zalimler kılıp jatkan amallarından Allah bekapar emes. Al zalim tündösübü, gündüzübü, үйүндөбү, жумушундабы, кайерде гана зулумдук кылып аткан болсо, Allah bekapar emes. Kabarsız da emez. Bardın görüp durat, bilip durat, eseplep durat. Bunun ubagında beret Allah subhanahu wa ta'ala. Oşun üçün inşallah biz zulümdü kılgandan tuğandar birimizi saktanaylı. Allah Ta'alam alıp kelgen bizge İslam dinin bergen, mına uşunda kasiyetli uşulu din. Ashab bugün Kur'an'ın okuyalarından Ashab-ı Sabt, mınake Ashab-ı Sabt dep oşul 6-cı gündün oşu eğleri alganday okuya bolgan. Mınake Bakara suresinde daha gelet. A'raf suresinde de gelet. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de A'raf suresinde 163. ayatında mınday deyt: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ves'alhum anil qaryatillati kanat hadiratal bahr. Ey Muhammed, jana sen alardan zamandaş jööttörden, evreylerden soraçı. Anil qaryatillati kanat hadiratal bahr, deniz jeginde jaygaşkan kıştak torasında. Denizin jeginde oşol bir aylada oşol bir kıştak şahar oşol jaygaşkan eken, oşol jerdegi adamlardın awalı maselesi boyunca suragın beder eken деп. Алар билеби кандай болгон. Allah subhanahu bul Davud paygambardın zamanında doğrunda bolgon. Denizin jeginde Bani İsrail'din bir toğu oşol jerde jaşaçu. Allah Taala'nın sınosu gelgen. 6-cı günü balık tutpagıla depçi. Uşunu Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytып atat bizge. Araf suresinde paygambarыбызга aytat. Oşol özüň doğrunda jaşap atkan zamanda jööttörden soraç oşonu bilebe eken.
деңиздин жээгинде жайгашкан, жашаган ошол кыштак ээлеринин маселеси кандай болгон экен? إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Качан алар ишемби күнү маселесинде чектен чыгып кетишкен. Качан аларга балыктары келет эле, ишемби күнү судан баштарын чыгарып, суу бетине көрүнүп келчү. Суу бетине шурра деп коет экен, суунун үстүндө калкып келет экен да 6-чы күнү. Яума ла ясбитуна, ишембилик күндөн башка күн боло турган болсо, ла татихим, аларга келбейт экен да. Алла Тааланын ушу балыкты дагы Алла жараткан, сууну дагы, адамдарды дагы эми сыноо үчүн ишемби күнү Алла Таала балыктарды ушунчалык көп кое берет эле. О суунун үстүндө калкып келет эле. Ал эл балык тутканды аябай жакшы көргөн эл экен. Эми деңиздин жээгинде жашагандан кийин алардын турмуш тиричилиги балык менен. Бир ишемби күнү ушундай кылып балыктар башын чыгарып келет дейт ушуга чейин. Бирок ала башка күндөрү болсо, ишембиден башка күндөрү андай келбейт. Жараткан Алла Субханаху ва Таала кадалик мына ушинтип наблухум биз аларды сынайбыз бимакан яфсукун, анткени алар бузукулук, баш ийбестик кылышат эле дейт. Жараткан Алла Таала жөөттөргө Бани Исраилна Давуд пайгамбардын доорунда болуп аткан окуяга буларга мүмкүнчүлүк берген эле, көп өтө мүмкүнчүлүк берген эле. Ошол жерден мүмкүнчүлүк бергенге жараша Алла Таала неематты кадырлайбы экенби деп сыноосун да кошо берет. Бу дүйнө сыноо дүйнө. Алардын сыноосу Кур'ан-ы Каримде мынакей Алла Таалага баш ийеби же баш ийбейби деп. Жөөттөр болсо 6-чы күнү булар болсо өтө кандай тазим кылат эле, 6-чы күнү иштешпейт эле, 6-чы күнү ибадат үчүн дайындап өзгөчөлөп койгон эле. Ошо кезде дагы мынакей 6-чы күнү ушундай болгондуктан эми балык тутпагыла деген буйрук келди. 6-чы күнү балык тутпагыла. Эми Алла Таала менин буйругума, менин каалоомо баш ийишеби же өздөрүнүн напсисин каалоосунун аркасынан эрчийби деген сыноо башталды. Ва из қалат умматун минхум лима таидуна қаума Аллаху мухликухум ау муаддибухум адабан шадида қалу маъдиратан ила раббикум ва лааллахум яттақун. Жана качан алардын бир жамааты экинчи жамаатына айтат эле. Эмне үчүн насаат айтасың ушундай коомго? Силер айтасыңар. Алла аларды жок кылуучу, же аларды Алла Таала катуу азаптоочу. Алар айтышты, үзүр айтуу үчүн Алланын алдында, Робуңердин алдында. Жана лааллахум яттақун, мүмкүн алар яттақун, күнөөлөрдү таштап, коркуп, Алла Тааладан таквалык ыктыяр кылып калар деп. Бул деген маани мындай да, Алланын буйругу келгенде, алар болсо, субханалла, кичине айла амал көлө кыла баштады. 6-чы күнү балык көп келет, булар жума күнү торлорун таштады. Жума күнү торлорун таштап койсо, эртеси күнү көп балык келет да. 6-чы күнү келгенде торго түшүп калат, базар күнү анан кармап алышат. Базар күнү балыктарды чыгарып алат мынакей. Биз 6-чы күнү кармаган жокпуз, биз базар күнү кармап атабыз деп Алла Тааланы алдап атышат. Аллага айла амал кылып атат. Bunday коом кантип бактылуу болсун? Ушундай коомдун Алла Таалага каршы чыкканды кантип булар ийгиликке жетсин? Билип койгула тургандар, Алла алданбайт. Ушуну бир жакшы билгиле. Куранда Алла Субханаху ва Таала айтат го: "Юхадиуна Аллаха ва хува хадиухум." Бул мунафыктардын сыпаты. Алла Тааланы алар алдаганга, айламалганга аракет кылат. Алла алардын айла амалын, макырларын өзүнө кайтарып коет. Өздөрүнө кайтарып коет. Алла Субханаху ва Таала кынтыксыз, латиф, ушундай чебер зат, ушундай уста зат. Жараткан Алла Таала алданбайт. Аны алдайм деген өзү алданат.
Алла Таалага булар эми мындайча айтканда маскаралап атат да Алланын өкүмүнчү. Алла Тааланын өкүмүн айтырды. Алла Субханаху ва Таала буларга өкүм берди. Андай кылбагыла. Булар болсо аша чаап атат 6-чы күнү мынакей. Болгондо дагы кандай сыноо болду? Балык болсо ошо суунун бетинде келет да шурра. Анан ушундай кылгандан кийин Бани Исраил булар экиге бөлүнүп калды. Бир бөлүгү сулаха, муттакый, жакшы адамдар, Кудайдын баш ийгендер. Экинчилери болсо тоң моюнуна кайтпагандар, напсинин кулу болгондор. Алланын кулу болгондор. Бир тарапта напсинин кулу болгондор. Бир тарапта эми азыр көрөбүз экөөнүн акыбети кандай болор экен. Азырго бүгүн билинбейт. Эртең билинбейт. Бу дүйнөдөгү акыбети жана ахиретте түбөлүктүү акыбети кандай болор экенин азыр карап турабыз эми. Алланын кулу болгондун натыйжасы кандай чыгат? Напсинин кулу болгондун натыйжасы кандай чыгат? Кичине напсинин курбанчылыгын, напсиге курбанчылык кылып, Алланын каалоосун аткарган, же болбосо Алланын каалоосун курбандыкка чалып туруп, напсинин каалоосун аткарган. Бул эки топтуку кандай болор экен? Эми көрөбүз. Ошон үчүн экиге бөлүнүп, баягылар токтободу. Булар насаат кылды. Кудайдан корккула деди. Алланын азабына учурап каласыңар. Кудайдан корккула. Токтогула мына жаман ишиңерди токтоткула деди. Токтоткула деди. Ошон үчүн анын экинчиси айтып атпайбы коому? Лима таидуна кауманиллаху мухликухум ау муаддибухум. Эмне үчүн вааз насаат айтасыңар ушундай коомго? Алла аларды азаптоочу, айтпай эле кой буларга депчи. Кээ бир алымдар айтат 3 топко бөлүндү. Бирөө ошол арам ишин уланта берди, экинчиси кайтарып турушту, үчүнчүсү ун чыкпай эле коюшту. Не болсоңор эми ошол боло депчи. Ун чыкпай эле коюшту. Бирок булар болсо айтты, эмне үчүн насаат айтасыңар дегенде, мейли булар кайтпай атат го, кайтпай атат. Бирок эртеге робуңардын алдына барганда биз айтабыз, я Алла, биз буларды жаман иштен кайтардык эле, бизди кабыл кылбай койду. Ошондуктан биз үзүрлүүбүз. Қалу ма'диратан иля раббикум. Эртеге биз үзүрүбүздү айта турган болойлу Аллага. Биз ошо жаман ишти көрүп, ошого разы болуп отурган жокпуз. Биз жаман ишти көрүп, аны кайтарбай койгон жокпуз. Биздин үзүрүбүз, биз айтсак болбой койсо эмне кылайлы деп. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтканда: "Ман раа минкум мункаран". Силердин кимиңер бир мункар, арам, жаман ишти көрүп атса, фалюгаййирху бияди. Аны колу менен өзгөртсүн. Токтотсун аны колу менен. Икрам кылып, чай берип колу менен, кызмат кылып, жоксо арамдан токтотуп, бийлик күчү боло турган болсо, аны күчтүн, колдун күчү менен токтотот. Бийлик мес сенде жөнөкөй болсо, сен берешендиликтин күчү менен токтот. Кыскасы, кол менен токтоттун мааниси күч менен дагы. Макулбу? Ошондо колуңдан кеде-кеде күчүң өтсө, мансап, бийлигиң болсо, күчү менен. Болбосо, биз кол менен токтотойлу кандай? Сый көрсөтүп, кызмат көрсөтүп кол менен. Ва иллам ястати. Эми ким колу менен токтотконго күчү жетпесе, фабилисани. Ал тили менен токтосун. Болбоду дегенде, мынаң болбойт. Мынандай кылбагыла. Бул адал, бул арам деп. Ошо бул зулумдук, бунун акыбети жакшылык менен бүтпөйт деп тили менен айтсын. Фа иллам ястати. Тили менен дагы айта албаса, фа би калби. Анда жүрөгүнөн болбоду дегенде ошо жек көрсүн. Мына ушул арам иш кылып атат да, мен колум менен дагы, тилим менен дагы кыла албагандан кийин жүрөк менен. Ва далика адафул иман. Бул имандын эң алсыз даражасы. Башка риваятта келет, bundan төмөнкү иман жок эле деп айтат. Bunun аркасынан хаббата хардалин, ошо сары кычы деп, ошонун данынчалык дагы иман калбайт дейт мына. Ошон үчүн сахабалар кээ бирлери айтып калат эле: "Аллахумма хада мункар ла ардаху". Колунан келбесечи, бул мункар, арам иш, я Алла, мен буга разы эмесмин. Мына. Мен буга разы эмесмин деп. Ким, субханалла, эгерде бир арам иш болуп атса, колу менен токтото албаса, тили менен токтото албаса, жүрөгү менен арам деп жек көрө албаса, анда иннакум идам мислухум. Кур'ан-ы Каримдеги аят бар го.
Алла субханаху ва таала аят айткан: "Иннакум издам мислухум". Силер ошол учурда тигилердей эле күнөө кылып аткан адамдардай болосуңар дейт. Күнөө кылбасаң дагы ошо күнөө кылып аткандардын күнөөсүн да силерге жазылат. Эмне үчүн? Сен 3 нерсени да кылбадың. Сен бул жерде колуң менен кайтарышың керек эле, кайтарбадың. Тилиң менен кайтарышың керек эле, кайтарбадың. Жүрөгүң менен жек көрүшүң керек эле, мындай кылбадың. Иннакум издам мислухум, анда силер ошолордун тарагында ошондой эле болосуңар болду. Күнөө ошондой эле жазылат дейт да. Ошон үчүн булар болсо келип айтып атышты, мындай кыла, мындай кылып. Бир учур эки тарап болуп калды. Субханаллах. Фаламма насу ма дуккиру бихи анжайна алладина янхауна анис-суи ва ахадна алладина заламу би'адабин баисим бима кану яфсуку. Кийин качан алар унутканда аларга эскертилген насаатты биз куткардык. Янхауна анис-су, жамандыктан кайтарып жаткандарды аларды куткардык. Ва ахадна алладина заламу, зулумдук кылгандарды биз кармадык. Эмнеге? Би'адабин баис, жаман, катуу азапка кармадык. Бима кану яфсукун, анткени алар тоң моюндук кылышат эле, бузукулук кылышат эле. Мынакей. Ошондуктан алар айтышты, булар болбоду. Буларды Алла субханаху ва таала эки топту бөлүп койду. Ошол токтотуп аткан, жамандыктан койгула деп тыйып аткандарды куткардык дейт Алла таала. Ал эми жамандыгынан кайтпагандарды Алла таала аларды залымдар деди да. Аларды залымдар. Алланын өкүмүнө каршы чыккандарды залымдар дейт мына. Аларды Алла таала катуу азап менен кармады. Жөнөкөй азап эмес, жаман азап менен кармады. Би'адабин баис. Себеби бима кан яфсукун, булар тоң моюндук кыла беришти. Алла субханаху ва таала мүмкүнчүлүк берди, кайткан жок, тоба кылган жок. Фаламма атау амма нуху анху кулна лахум куну кирадатан хасиин. Кийин качан алар тыюу салган нерседен баш тартышпаганда биз аларга буйрук бердик. Силер кор маймыл болгула. Бул мынандай болду да. Токтобой койду да, аша чаап кетишти, тыйылган нерседен дагы булар баш тартпады. Ушул Алла субханаху ва таала буйрук берди аларга. Кандай буйрук берди? Кор маймылга айлангыла деп, адамдарга. Ошолорго кор маймылга айлангыла деп. Булар эки тарапта жашап калышкан эле. Жакшы адамдар токтоткондор өзүнчө, а булар токтобогон тоң моюндар өзүнчө. Бир күндө ошо барды келдилери бар эле. Мындай барса эле бардыгы чочкого айланып калган. Кээ бири маймылга айланып калган. Адам калбай калыптыр. Кээ бири Катада рахматулла алейхи айтат, жаштары маймылга, карыялары чочкого айланган дейт. Адамдын келбети жок. Алла субханаху ва тааланын буйругу келди. Не деген? Кор маймылга айлангыла деп. Бакара сүрөсүндө дагы Алла субханаху ва таала айтат, качан алар ошо аша чапканда жараткан Алла субханаху ва таала буйрук берген. Куну кирадатан хасиин, силер кор маймыл болгула. Кор маймыл болгула. Фажаалнаха накалан лима байна ядайха ва ма халфаха ва мауизатан лил муттакин. Биз мынаны дейт Алла таала, накал деген ибрат ала турган нерсе. Күнөөкөрлөргө тооба кылдырыш үчүн ибратка, мына мисал көрдүңбү? Ошону накал деп коет. Ошол учурдагы кийинкилерге ким күнөөкөр болсо, ошол жерде накал. Ва мауизатан лил муттакин, таква адамдарга бул насаат. Кандай? Таквалыгында дагы бекем болсун. Жакшы кылыппыз, Алла тааланын өкүмүнө каршы чыкпай жакшы кылыппыз. Болбогондо биздин акыбетибиз чочко менен мынандай бүтмөк экен. Маймыл менен бүтмөк экен. Алланын каргышы келип ушундай болуп калмак экенбиз деп, такваларга бул насаат кыямат күнгө чейин ким Алла тааланын өкүмүндө жүрүп, өкүмүнө каршы чыкпаса, ошолорго насаат. Ошол жерде ошондой сыфатыңарда бекем болгула деген. Ар ким тоң моюн болсо, ага накал. Ошон үчүн мауида ва накал деп эки түрдө айтат Алла субханаху ва таала. Кандай болбосун, алар туугандарын таанышат эле дейт. Барса, маймыл болуп калган, чочко болуп калган, туугандарын таанышат эле, ыйлашты. Айла жок уже.
ыйлашып 3 күндөн кийин баарды кырылып өлүп калган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда сахабалардын бирөөсү пайгамбарыбыздан сурап калды: "Я Расулалла, мына маймылдар ошо баягы Бани Исраилде маймыл болуп калганго, ошолор эмеспи?" деп сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Жок" деди. Бул аларга чейин эле маймыл эле булар. Себеп дегенде кайсы адам, инсан эгерде маймылга же чочкого, макулбу, же болбосо дагы бир башкандай ушундай айвандарга айлана турган болсо, ал көп жашабайт, 3 күн эле жашайт деген. Жана алар насыл, алары уланбайт деген. Урпак уланбайт, ошолор кырылып калат экен, жок болот экен болду. Ошон үчүн мына ал азыркы маймылдар, маймылда жөөттөрдөн калгандары, булар маймылдардан эмес булар. Булар чочколордон эмес булар. Ошолордун насылынан эмес да. Ошолордун насылынан эмес. Мынаке жараткан Аллах субханаху ва тааладан дайым коркуп туруш керек. Бул кыямат күнгө чейин келе турган үммөткө сабак. Алла таала сөзсүз сынайт. Сынаганда менин каалымды аткарабы же напсынын каалоосун аткарабы? Мына. Ошон үчүн мыналарды Алла таала мисал берип, айтып бизге көрсөтүп койду. Силер ошолорго окшобогула. Өз жандарына зулумду кылгандар окшобогула. Иннан нас иза раау аздалим ва лам яхуду ала ядайх аушака яуммахумуллаху бииқабин мин инди. Адамдар качан бир залымды көргөндө туура эмес арам иш кылып аткандарын, ва лам яхуду ала ядайх, аны кармабасаң, токтотпосоң, аушака анда жакын учурда карап тур. Ай яуммахумуллах, Алла таала азабын өзүнүн тарабынан жалпылап коет экен да. Демек жакшы да жаман бардыгын эле кете берет деген сөз да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан: мазлумга, залымга жардам бергиле деген. Сахабалар сурады: "Я Расулалла, зулум чеккен адамга жардам бергенди түшүндүк. Залымга кантип жардам беребиз?" десе, зулумдугунан токтотуу, ошого жардам берүү. Зулумдугунан токтотпосоң, эртеге кыямат күнү чоң азапка кабылат. Чоң кордукта болот. Ошон үчүн туугандар, чоң бактысыз болуп калбаш үчүн ага жардам берген кандай экен? Зулумдугунан токтотуу, зулумдугунан токтотуу. Алла субханаху таала мындай айла амал эстегенде эч качан шариаттын мындай фикх маселелеринде бар. Бизде да хила шараи деп коет. Шариятта хилалар. Бул мынандай айла көрлүк эмес, бул макр эмес, хада эмес булчу. Бул айла көмүр мынандай да hukm şer'i, şeriattın hükümün jokko çıgara turgan ayla amal, bul aram bolot da. Mına şeriattın hüküm Allah Taala 6-cı günü karmap ala dediler. Oşol hükümdü bular olsa kандай kılıp cuma günü taştap aldı, bazar günü alıp, keyбir rivayetlerde ушундай эме деген келет. Булар ушундай бир эме казып койгон экен. Бассейндей кылыпчы, баягы судан балыктар өтөт го, 6-cı günü o бассейнге буруп коет экен. Бул жака топтолуп калып, жаап коет экен дагы. Болду, базар күнү алат экен. Ана. Эми Алла Таалага эмнени көрсөтөт? Мына саңа дагы биз буйругун аткарып атабыз. 6-cı күнү кармаган жокпуз. Биз базар күнү кармап атабыз деп. Мындай алдаганың өтпөйт да. Адамды алдашың мүмкүн. Адамды тегеретишиң мүмкүн. Бирок Алла Субхана ва Тaalаны алдай албайсың. Алла алданбайт. Алла алданбайт. Буну биз эске алайлы. Буну биз эске алайлы. Эми шариятыбызда уруксат берилген, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген жери бар да. Пайгамбарыбыз айтты: бир курма, жакшы сорттогу курма 1 килограммды 2 килограмм жөнөкөй сорттогу курмага алмаштырсаң болбойт. Бул риба, сүткорлук болуп калат. Менде 1 килограмм бар, качественный, жакшысы. Курмалардын да 200-300 сорту бар да. Bizde mesela örüktörдүн almaların sortları var go, кейбир almaların sortları var 100 сом. Кейбир almaların sortları var 50 сом. Ошону 1 килограмм жакшы сорттогуга 2 килограмм жамамдай начарыраак сорттогуга алмаштырса болбойт. Бул арам болуп калат. Бунун жолу кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: сага ошол жакшы сорттогу курма керекпи? Анда сен биринчи акчага сат 100 сомго.
Бұл 2 килограммыны 100 сомға сат. Ақшаны алғандан кейін тигени ал. Мына. Бұл болса ошол баары эле бир болуп калып атат. Мен деле ошо курмамы сатып, баягы жакшы курманы алып атам. А бирок ортодо акча менен бул шар'ий хила деп коет, уруксат берилген бул. Бул жерде эч кандай өкүмдү бузуу жок да. Бул уруксат. Ама жөөттөрдүн мындай кылганы бул уруксат эмес, бул арам. Жараткан Алла субханала ва таала баарыбызга өзүнө баш ийип, өкүмдөрүн аткарганга жардам берсин. Амин.